Assalamu alaikum. Keche Kamçıya Kıdırşaевтің bir videosunu görüp aябай кейдим. Жооп бергим келбеди. Деңгээлине түшкүм келбеди, бирок рас айтып аткандан кийин биздин үй бүлөгө да тийиштүү болгон үчүн жооп бергим туура көрдүм. Өз сөзүндө кемпир атчылар шакалдар энеңди деп дагы энесине асылып ошолордун тийишип өттү да. Бул адамдын деңгээлин билдирет да. Энени сыйлаган эл бузулбайт деген кыргыз элинде сөз бар. Эненин баркын, эненин кадыры башка. Ушуну билбеген адам бул адам деп деле айтыш кыйын да. Улуу трибунада дагы адамдарды энесине асылып сөйчү болчу. Баягы эрден түшсө дагы аттан түшпөйт деген ушуга жарашат экен да. Ана мунун жалакоорлугу, анткорлугу, дооматчылдыгы, мындай жанкештиги барысы эле маалым да. Шоу менен кылган иштин баары шоу. Ушунусу аз келгенсип ошол жерде тергөөчүнү дагы коркутуп атат. Жеткизип кой дегенсипчи. Мага тийсеңер, мен кишилерди алып чыгам, мага деген миңдеген киши чыгат. Аларды мындай кылсаңар мындай кылабыз. Анан жол тосуулар башталат деп мындай манипуляция кылып, мындай коркутуп, акыры намек берип атат. Анан ошол жерде уялбай ушул ишти баштап коюп, мына азыр 75 аксакалдын соту деп коебуз. Ошолорду бүт ишке салып туруп, өзү башына туруп тургандан билмексем болуп, мен билбейт экенмин деп туруп аларды каматып, өзү боштондукта жүрөт. Дагы жакшы президентибиз өз убагында чечкиндүү кадамга барып, ушу чектеп койгон экен. Экинин бир болгон адам, энени сыйлабаган, энени кадырлабаган адам тилекке каршы бизди башкарыптыр. Эми дагы деле ошол калыбынан кайтпай, мынакей жалакоорлонуп, анткорлонуп, кече сот процессинде байкасаңар, мындай жоопкерчиликтен качканга аракет кылат да. Андан көрө эркекчи болбойбу? Мен кылгам, уюштургам, колуман келбей калды депчи. Мына бул эркекчи болмок. Ушунун айынан ошонун тапшырмасын аткаргандар түрмөдө отурат дагы. Бул өзүнчө охрана менен келип, өзүнчө кайтарууда жүрүп, ачык сот деп коюп, ачык сот кылып койгондон кийин эмне кылышын билбей, айласын таппай, ар кайсынын башын сүйлөп отурат. Юрист катары алганда дагы мунун тергөөдөгү сүйлөгөн сөздөрү бул мамлекетти басып алууга, керек болсо мамлекетте ичинде туруп, мамлекеттик кызматта туруп, төңкөрүш жасаберге даяр болгонун өзү моюнга алып атат. Мына ушунун өзү камаганга муну жетиштүү болчу. Мындан бир 10 күн башта Бекназаровго тийишип өттүңөр. Анын эски видеолорун чыгарып, ал мындай тигиндей деп бир интрига баштадыңар да. Бекназаров бүгүндө президент же сот органы же прокуратурада иштебейт да, силерди каматып койгудай. Эгер ак болсоңор, күрөшкүңөр келсе, саясий аренада дагы мындай эркекчи болуш керек. Эркектик сыпат болуш керек. Кимдир менен бирөө менен душмандашсаң дагы, душманың болгондо дагы, душмандык кылууда дагы татыктуу эркекчи болуш керек. Мына ушул сыпат сизде жок, Камчы Кыдыршаевич. Ошон үчүн ушундай пас деңгээлге түшкөнсүз. Ошон үчүн Камчы Кыдыршаевич, бирөөнүн энесине асыларда кичине абайлап сүйлөп жүрүңүз. Бирөөнү шакал дерден мурун өзүңүздүн ким экениңизди аныктап алыңыз. Кекилик өзүнүн атын чакырат болуп, шакал ким экенин сиз кече өзүңүз айтып берипсиз. Мына шакал, Кыргызстан шакалы сиз өзүңүзсүз. Ошол себептен мен мамлекеттен суранат элек да. Мындай адамдар камаш керек. Өзү канча адамдарды деп сын айтып койгон, пикир айтып койгон адамдарды камаган. Сотсуз, тергөөсүз, ушу тургузуп эле, тур, муну камагыла депчи. Өзү болсо төңкөрүш, мамлекеттик төңкөрүш кылууга чоң бийлик кызматта туруп, ошого айыпталып атат, бирок боштондукта жүрөт. Ошон үчүн мен жеке жаран катары мен талап кылат элем. Муну камаш керек. Тез арада коомчулукта муну бөлүш керек, мындай адамдарды керек болсо. Тескеринче ошо камакта отурган 5 аксакалды чыгарып, анын ордуна мына уюштуруучулар камалыш керек. Мен талабым ушундай. Балким мен ошого мындай ачууланып эмоция менен айттым, бирок бул айтыла турган сөз болчу. Ошон үчүн урматтуу укук коргоо органдары жана башкалардан талап кылат элек, тиешелүү адамдардан мамлекеттик. Тез арада мен жаран катары Камчы Кыдыршаевди камаш керек деп эсептейм. Камап, сот ачык болуп атат, ошол жерден күнөөсү жок болсо чыгып кетсин,
күнөөлүү болсо жоопко тартылсын. Бул менин жеке талабым. Саламатсыздарбы, калай калк, эл журт, сиздер менен журналист, жазуучу Куттумедин Базаркулов. Бүгүн мен кайрылып жатканым могу Ташиевдин жаган посторуна, кошоматчыларына, ошондой эле ага трайлайлаган трайбалисттерге кайрылып жатам. Жаган постор жана ошондой эле анын акчасын алып иштегендер, силер кимге кошоматчылык кылып жатасыңар? Кимге жагалданып жатасыңар? Силер билесиңерби? Канчалаган адамдын тагдырын талкалаган адамга жагалданып, аны менен шериктеш болуп атасыңар. Канчалаган адамдардын өмүрүнө чейин кол салган, тилиңди жулам, белиңди сындырам, жаныңды сууруйм деген жан алгычтыкка жаган посток кылып, силер ага өнөктөш болуп атасыңар. Өлтүрөм деген адамга өнөктөш болуп атасыңар. Ошондой эле кандай акчага силер иштеп жатасыңар? Бирөөнүн тагдырын талкаланган акчага иштеп аткандырсыңар. Мүмкүн жанагы Көлбаевден калган акчага, кандын акчасына иштеп жаткандырсыңар. Мүмкүн да бирөөнү сыздап, жүрөгүн оорутуп, ыйлап сыктап алынган акчасына иштеп жаткандырсыңар. Илгери кыргыздар айткан, кандуу акчаны алба, сен кошо адалданып каласың. Сен ага кандаш болуп каласың. Сен ага шериктеш болуп каласың деп. Анысы кандай жаган постор, кошоматчылар, акчасын алып иштегендер, силер ага өнөктөш болуп атасыңар. Мен Ташиевдин кандай адам экенин мен жакшы билем. Аны адам деп айтууга да болбойт. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Досу кандай кылып көтөрдү, көкөлөттү. Ошондой эле эки дос аталып, башкача айтканда, бийлигинин бир капталындагы досуна берди. Бирок Ташиев эмне кылды? Андан бакты талашты. Дос мындай болбойт. Дос досунан бакты талашпайт. Аны душман гана кылат. Ал душмандык кылды. Эгер Ташиевдин жанагы импичменти ишке ашып кетсе, анда жанагы Шакиева кызматка отурмактагы ал советник болмок. Кылмыш ишин жанагы Зулушев козгомок. Ошентип Ташиев азыркы турган президенттин үй бүлөсүнө иш козгоп, аны аялы менен отургузуп, мен Кореяда болгон нерсени ап келдим. Көрдүңөрбү? Мен досума да карабай, кестим, соттодум деп, ал дагы бир жолу, эки жолку Кыргызстандын баатыры болмок. Ошентип ал мен көп мөөнөткө президент болом деп, Кореянын тактикасын мен ап келдим деп мактанмак. Мынаны ишке ашырмак. Ошого келаткан. Анысы деле калпычы, аферист деген сөздөрдүн баарын ушул Ташиев чыгарган. Мунун бир аргументи, Ташиевди мактагандардын баары бүгүнкү өлкө башчысын калыпка чыгарып, Ташиевди эркек, мужик деп айтышкан. Мына ушулардан бери көз салыш керек. Карагыла, бүгүн биздин баш мыйзамдын башында биздин башчыбыз бар. Ошол башчыга биригели. Антпесек, зөөкүрдүн аркасынан дүйнө жүзүнө уят болобуз. Бул кандай биздин өлкөнү уят кылса Ташиев, ошондой дүйнө жүзүнө уят кылат. Эми уят болобуз. Ташиев камалсын. Рахмат көңүл болгондарыңыздарга. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Ушул жерден көптөн бери сүйлөбөй калдым эле, негедир сүйлөгүм келип атат. Сүйлөбөсөм болбойт. Өзүм дагы бир аз ооруп атканмын. Мына Камчыбек Ташиев жөнүндө сүйлөйүн деп атамын. Камчыбек Ташиев кетери менен аялы аял дебей, эркек эркек дебей көтөрүлүп сүйлөп чыкты да. Адамда эрк болсо, адамда мына жүрөгүндө дух болсо, барында иштеп аткан кезинде сүйлөп чыгыш керек эле. Мо жерди сен жеп койдуң, мо жерди менчиктештирип алдың деп сүйлөш керек эле. Эми кеткенден кийин аябай эле артынан шыбап атасыңар, жамандап атасыңар, каралап атасыңар да. Мен кандай учур болбосун Камчыбек Ташиевди колдойм.
мындай жүрөгүм менен колдойм, ачык айтканда колдоймун. Себеби ал иштеди. Ол өтө көп менет кырды. Мына Кыргызстан үчүн жанын бергенге чейин барды да, бул иштеди. Иштеген адамды мындай артынан сүйлөбөй, кичине болсо дагы иши өттү деп мындай кичине сыйлап коюш жокпу? Аябай эле жамандап чыгып атасыңар, эми Кудай акы жанагы бир аял дагы чыгып атат, бир эркек дагы чыгып атат. Ушунчалык эле эркек экенсиң да. Эркек болсоң ошо иштеп аткан учурда мынагы зданияны менчиктештирип алды, мынагы жерди мынандай өткөрүп алды, баласы мынандай кылды деп неге сүйлөп чыкпадыңар? Неге эми кеткенден кийин артынан сөз кылып атасыңар? Бети жоктор, эки жүздүлөр. Өзү биз негизи мындай кыргыз эли мойнубузга алышыбыз керек да, биз өзү негизи эки жүздүбүз. Адамдын баарында мындай пакта менен мындай сылайбыз дагы, кеткенден кийин мындай кылып туруп жаман сөз менен шыбайбыз да. Ошондойбуз. Эртеге азыр эми Камчыбек, анагы Садыр Жапаров бүт область райондорду эме кыдырып атат, Алла ыраазы болсун эле, Алла ыраазы болсун деп атасыңар. Эртеге карап турасыңар. Садыр Жапаров кеткенден кийин дагы артынан силер жамандайсыңар анычы. Жеп койду, Россияга өткөрүп берип койду, Кытайга мынаны мынтип сатып берди деп туруп чыгасыңар. Өзбекистанга сатып берди деп чыгасыңар. Мынчалык ичиңер тар, мынчалык эки жүздүү адамсыңар, мен мындай сүйлөбөсөм болбойт. Мен ооруганыма карабай сүйлөп чыгып атамын. Мына Камчыбек Ташиевди тынч койгулачы, ол бечараны тынч койгулачы. Ол өзү оорукчан бечара. Ооруганына карабай иштеп жүрдү. Бирок Кыргызстан үчүн көп эле салымын кошту. Камчыбек Ташиев өтө көп салымын кошту. Мен колдоймун, Мен о дүйнө, бу дүйнө, мен ал кишиге аябай ыраазымын да. Мен алар мага эч нерсесин өткөрбөсө дагы мен жүрөгүм менен колдоймун да. Бир кичине эле нерсесин көрүп алып, мен жамандап чыга албаймын. Адамдын жакшы жагындагы, жаман жагындагы бирдей айтып жүрсөңөр, эмне эки жүздүүлүк кылып атасыңар, бети жоктор. Азыр дагы айтып алгыла Садыр Жапаровга кыйтыктарын эртеге кеткенден кийин жамандабай эле койгула артынан. Салам туугандар, мен ушу Ширинге сүйлөйүн деп атам. Кечке 24 саат налып эфирде да. Анан мен экинчи топтогу майыпмын дейт. Майып адам тарсылдап билебейт. Майып адам мындай оорукчан адамдарчы. Анан элдер салган акчанычы бир адамга окшоп иштетпейт экенсиң да. Сен могу тамагыңды мына ашказандын кулу болуп кетет экенсиң да. Тамактын кулу экенсиң да. Ошо салган акчаны деле базардан маркетке жүгүрбөй, базардан продукта кылып, 15 күнгө, 1 айга жеткирип, калган акчаңды жыйнап, бир чекке, бир үйгө аракет кылбайт экенсиң де. Анан кийин милдеттүүсүңөр. Бул кыргыздын балдары дейсиң. Милдеттүү Кыргызстан, кыргыз эли милдеттүү эмес. Милдеттүү ата эне багышка милдеттүү. Атасы таштап кетсе, эне карап чоңойтконго милдеттүү эне. Ошону бир бөлүп ал да. Анан кичине 5-10 сом салса эле лалактаган барар эле, жалаңдаган барар эле. Кафеге жүгүрөсүң, кафеге. Ошо кафеге барган акчаны продукта кылып, кичине экономтетип, калганына жыйнасаң болбойбу? Кафеге барасың, жанагы элдер 24 саат иштесе дагычы, сен барып эс ала турган жерлерге барбайт элдер. Көбүчү только иштейт. Ушу үй алайын, жай алайын, башка кылайын, балдарым келечегин ойлойт. Сен только тамакты ойлойсуң. Ашказандын кулу болосуң сен, кичине мындай Кудайдан корк да, кайра эле налый бересиң, налган сайынчы Кудай сага бербейт. Бириңди эч качан эки кылбайт. Сураган сайын Аллах Таалам сени кайра суратып коет да. Өзүң аракет кыл. Бир кафеби, бир кандайдыр бир банктагылардан 2 сааттык, 3 сааттык жумуш таап ал. 2 сааттык, 3 сааттык жумуштар бар. Мен ондой жумуштарда жаман иштегем. Ал жерде 2 саат, бул жерде 2 саат жууп келип эле, о жерден 6000, бу жерден 10.000 айлык чыгып эле ошондой эле жумуштарда иштегем мен деле. Мен азыр деле иштейм ошондой жумуштарда. Анан кийин мени ишке албайт. Балдарың чоңоюп калыптыр. Сен вечно балдарды шултоо кыласың дагы, элдерден алып анан кийин кайра элдерди каргап чыгасың, жакшылык кылган элдерди кайра налып каргап чыгасың. Кичине мына Кудайдан корк, эртеге өлүп калсаң акыретте жооп беришиң ойло. Бекер акчаны дагы жештин дагычы сурак жообу болот.
Моногу тамагыңы тыйышың керек. Тамактын кулу болгонан болбойт. Бул шариатта деле бар, мо нафизиңи тый дейт го. Ошо тыйышың керек. Ашказандын кулу болбошуң керек. Сага туруп алып сүйлөш жалка, сыйды билбейсиң.